Арбаңыздар, ағайын туғандар, сіздер менен кайрадан экранда көрүшкөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Биздин каналды, биздин берүүнү көрүп аткан болсоңуз, сиздерге абдан терең ыраазычылык билдиребиз. Келиңиздер, бардыгыбыз чогуу биргеликте ыймандуу, адептүү, маданияттуу өлкөнү курууга салым кошолу. Быйылкы ыйман адеп маданият жылына арналган Нарктуу коом долбоорунун алкагындагы Энелер мектебинин турмуш сабактары сиздердин назарыңыздарда. Өткөн сабакта биз эне бала темасын сүйлөшкөнбүз. Бүгүн дагы эне бала темасы медициналык кызматкерлердин көз карашында кандай болду экен, ушулорго жооп алабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын катышуучулары Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин студенттери жана Алыкул Осмонов атындагы номер 68 мектеп окуучулары катышып атат. Сабагыбыздын багыттоочусу Кыргыз жолу коомдук бирикмесинин нарктуу энеси Медайым Ташматова Зымрат эжебиз. Сабагыбыздын эксперти Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин доценти Сарылбекова Зууракан эжебиз жана психолог Жүндүбаева Кенже эжебиз. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Арбаңыздар, кадырман элим, бүгүнкү биздин маегибиз ден соолук жөнүндө болуп жаткандан кийин эне баланын ден соолугу же болбосо кандай болгондо биздин үй бүлөбүз бактылуу жана бактылуу эл, бактылуу мамлекет болот деген долбоордун астында маегибизди курабыз. Мен эң баштап кетейин. Биздин Кыргызда макал лакаптарды эле чечмелеп келгенде баардык сурообузга жооп табылып калат да. Ошондо биринчи байлык ден соолук, экинчи байлык акжоолук деген макалыбыз бар. Ар бир макалыбыздын 4 кырлуу, 4 сырлуу тегеле макал лакаптарды ачкан сайын ачылып кете берет да. Эми ден соолук байлыгы, биринчи байлык ден соолук дегенде биз түшүнүшүбүз керек. Кандай болгондо биздин ден соолугубуз чың болот? Кандай болгондо биздин үй бүлөбүз бактылуу болот? Бактылуулукка, байлыкка, баардык жетишкендикке эмне алып келет? Ушунун баардыгын айланып келип эле биздин ден соолугубуз чың болсо, биз бактылуу боло алабыз. Канткенде бактылуу боло алабыз? Негизи Кыргызда биздин үрп адатыбыз ата бабаларыбыздан келатканда кыз баланы үй бүлөгө даярдаш үчүн 9 жашынан баштап тарбиялай баштаган. Ошолорду биздин азыркы сөз менен айтканда психология жагынан даярдаган. Сен бирөөнүн үй бүлөсүсүң, сен бирөөнүн үйүнө барасың деп бүтүндөй биздин жашообуздагы, турмушубуздагы баардык мезгилдерди кыз балага үйрөтүп, 15-16 жашка уже кыз бала даяр болуп калган. Ал кыз бала ошол үйгө барганда өзүн кандай алып жүрүү, өзүнүн ата төркүн тарабындагы үрп адат салт эмес, ошол барган үйдүн үй бүлө салтын, үрп адатын ошого сүңгүп кирип кеткен. Мен муну айтып атканымдын себеби, ошол кыз бала биз аял заты жаратуучу, уютуучу күч деп атпайбызбы? Ошол жаратуучу, уютуучу күч ошо 9 жаштан башталган. Ошол үй бүлөгө барганда, ошол кыз биздин сөз менен айтканда көп стресс алган эмес. Өзү даяр болгон энеликке. Стресс алган эмес. Анан бул даже мына ошол убакта биздин ата бабаларыбыздын кыракылыгы, энелерибиздин кыракылыгы ушу кыз баланы кандай кылып даярдаган? Же болбосо ден соолук тарабынан, ден соолугу чың болуп барган. Биринчи эле мезгилде бизде гигиена жооп берет буга. Кыз бала 9 жаштан баштап кандай гигиенада болуш керек? Ошо гигиена канчалык маалымат кирген сайын ошол кыз өзүн ошол эне болууга даярдаган да. Карабайсыңар биздин ата бабаларыбыздын кандай үлгүлүү жашаганын. Ошол үй бүлөгө барганда ал кыз көп стресс алган эмес, ал ошого ынанган. Мен ушул үй бүлөгө барып, ушундай эне болом, ушундай бала тарбиялайм дегенге психология даяр болгон да. Ошон үчүн барган үйдө булар көп стресс алган эмес. Биздин үрп адаттарыбыз өтө туура болгондуктан ошол убакта
боюна болгон убакыттан эле биздин энелерибиз боюна болгон келинди кандай тамактандырыш керек, кандай жумуштарды жасаш керек, кандай жумуштарды жасабаш керек. Анан биздин туура тамактануубуз биздин Кыргызда өтө туура келген. Бардык дандар, бардык азыркы айтканда азыркы менюга жооп бере турган. Биз азыр көпчүлүк эле укмуш за границадан келген жер жемишти жесем мынтип берем, антип берем, жок. Биз ушул тоо регионунда жашагандан кийин биздин кыргыздын организми ошого адаптация болгондуктан, биздин тамак ашыбыз аябай уникалдуу болгондуктан, ошол будущее эни, болочок эни ошого даяр болгон да. Ошон үчүн бизде ошол убакыттын ошол убакта экология таза болгондуктан, жер жемиш таза болгондуктан, жеген тамак ашыбыз таза болгондуктан дени сак балдар төрөлгөн. Азыркы биздин заманбап, биздин доордун, биздин мезгилдин убактысы такыр тескерисинче болуп чыкты. Себеби кандай деп айтсам, медициналык көз караш менен азыр айтсам, азыркы жаштарыбыз көбүнчө эле мына интернет агымынан алып атышат. Кандай болгондо мен эне болом, кандай болгондо боюма болгондо кандай болушум керек, бүт интернеттен алышат маалыматтарды. Бул маалыматтардын көпчүлүгү мен жок туура эмес деп айта албайм. Негизи бул батыш өлкөлөрүндө булар ошого жетишкен, булар ошону менен сүңгүп жашап калган. Биз ошонун жакшы жагын да, жаман жагын да биз өзүбүзгө киргизип атабыз ошол маалыматтарды. Кандай деп айтсам, батыштан келген маалыматтарда аял болуунун милдети, тапшырмасы такыр башкача да. Такыр башкача. Бизге сиңбеген көп нерселер бар да. Анан ал жерде аялды өтө алдыга чыгарып, аялды өтө башкача аң сезимде тарбиялайт дагы. Биздин кыздарыбыз ушул маалыматты көп алып алат да. Ошол үйгө барганда ал кыз только өзүнүн гана кызыкчылыгын ойлойт, өзүнүкүн гана ошол жерге тартуулай баштайт. Анан кийин психологиялык жактан келишпестик келет дагы, стресс көп алат. Боюна болгон кыз, бала эненин ичинде бүтүндөй информацияны бүт өзүнө сиңире берет. Анан биздин азыркы тамактарыбыздын дагы туура эмес болгондугу үчүн, туура эмес тамактангандыктан, азыркы жалаң эле полуфабрикат болгон, ГМОго жооп бербеген тамактарды жегендиги үчүн биздин кыздарыбыздын келечектеги энелердин ден соолуктары аябай начар. Ошон үчүн жанагы кесарево аябай көбөйүп кетти. Төрөлгөн эле балдардын баардыгы родовой травма менен төрөлөт. Себеби эне кыз ошого даяр эмес. Кыздын организми ошого даяр эместиктен. Бала төрөлгөндөн баштап стрессте төрөлөт. Мен медицина жагынан айтып кетсем, негизи кыз балдар турмушка чыгаардын астында өзүнүн денесин чыңдаш керек, өзүнүн денесин ошого тарбиялаш керек. Жана уулдарыбыз дагы ошого даяр болуш керек. Чтобы чың бала төрөлүш үчүн боюна болоордон 3 ай, 6 ай мурун даярданыш керек. Себеби ички органдарыбызды, ички организмдерибизди ошого калыптандырышыбыз керек. Бүтүндөй макро микроэлементтер менен толтуруш керек организмди. Витаминдер менен толтуруш керек, иммунитетти көтөрүш керек. Анан ошондон кийин көп стресс албаш керек. Ошондон кийин бизде жакшынакай балдар төрөлүшү мүмкүн. Бизде азыр андай нерсе жок. Көбүнчө эле барат, баягы мен туура эле көрөм, биринчи очередь ушу гинекологдорго барыш керек, учетко туруш керек. Ошолор деле жакшы маалыматтарды берет. Кандай болгондо биз дени сак балдарды төрөтө алабыз деген, алардын да чоң алдында тапшырмалары бар. Бирок биздин айыл шаар эмес, шаарды биле албайм, эми айылдарда бул жагынан өтө артта калган. Биздин Кыргызстанды айтайлы, башка жакка тийбей эле турайлы. Биздин азыркы жаштарыбыздын 80-90% эне болууга даяр эмес деп мен толук ишенип кетем да.
азыркы мезгилде кыздарыбыз эптеп турмушка чыкса, ошол жерден өзүнүн гана максатын ишке ашырса деген кыска жолго түшүп алганда, ушунун баардыгына биз негизи энелердин көп мындай туура эмес жагы бар да. Ошого кыз балдарды ошо турмушка даярдап кандай эне болуу керек, кандай үй бүлөнү куруу керек дегенде кыз баладан же болбосо энеден көп таасири тиет. Эне жана айтып атпаймынбы, уютуучу күч, жаратуучу күч деп. Ушул үй бүлөнү жаратканда дагы баардык жакшы нерселерди уютуу бул эне. Аябай жакшы багыттама берип кеттиңиз. Менин да бир сизге бере турган суроом, өткөн ата тектерибиз жөнүндө, тамактануу жөнүндө өтө басым жасап кеттиңиз. Ошол кездеги тамактанган кыздар менен тамактанган аял затынын ден соолугу менен азыркы заманда көчөдө сатылып аткан ар кандай тамактарды жеп жүрөбүз. Көбүнчө фастфуд, шаурма сыяктуу жегип, кока-кола, фанта ичкен кыздардын аял затынын ден соолугу менен ошол жерде кымыз ичип чоңойгон аял затынын айырмасы кайсы? Утканыбыз эмне азыркы заманда? Утканыбыз кайсы жана утулган нерсебиз кайсы? Ошону айырмалап бере аласызбы? Биздин ата бабаларыбыздын негизи туура тамактанган жагынан менде сөз жок. Себеби бул деген жараткандын өзүнөн келе жаткан тамактардын баардыгы ал убакта ошол нукура болгон, составы нукура болгон, анын курамы нукура болгон. Азыркы тамактардын өткөн передачада эле мен айтып кеткем, азыркы тамактар экиге бөлүнөт. Тамактардын бизнеске жасалган тамактар жана ден соолукка жасалган тамактар деп. Биздин азыркы жаштарыбыз деле деги эле азыркы адамдардын баардыгы биздин заманбап мезгилде бизнеске жасалган тамакты көп жейбиз, көп колдонобуз. Нукура тамактарды аз колдонобуз. Ошол себептен биз азыр утулуп атабыз. Биздин жана айтып атпаймынбы, биздин Европадан келген маалыматтарга таянып, биздин жаштарыбыз көбүнчө туура эмес тамактанат, туура эмес ойлонот, туура эмес көз жүргүзөт. Ошо Европадан, Западтан, Батыштан келген маалыматтардын көп жагы жакшы. Мен жаман дебейм. Заманбапка, биздин доорго, мезгилге ылайык жакшы жактары аябай көп. Бирок биздин салтыбызга, үрп-адатыбызга, биздин тегеле жаратылышыбызга туура эмес келген жактары дагы көп. Ушул экөөнү айкалыштырып, жаман жагын алып таштап, жакшы жагын алып, бир гармонияга, бир баланска алып келген ал ар бир адамдын өзүнүн аң сезимине жараша кандай кабыл ала алат, ошого жараша да. Мен азыркы жаштарга айтып кетер элем, ушул дүйнөлүк аламдашуу мезгилинде биз өзүбүздүн кыргыздын сактап калыш үчүн, өзүнүн кыргыздын калыптанып, кыргыз экенин кармап туруш үчүн бизде келе жаткан өзөк нукура нерсебизди кармап калышыбыз керек, жакшы нерселерибизди. Азыркы заманбап аламдашуудагы жакшы нерселерди бизге сиңиришибиз керек. Жаман нерселерин калтырышып керек. Бирок азыркы мезгилде ушул биздин акыбалыбыз, биз уттуруп атабыз азыр. Уттуруп атабыз. Бизге сиңбеген нерселерди киргизип атабыз. Мынакей бүгүн ири отуруп түз кеңешип дегендей, ушунчалык биздин болочок келечек жаштарыбызга жакшы багыттагы жакшы маалыматтар, жакшы билим азыр айтылып атыр. Менин эми биздин пикирибизче бул адамзат табияттын бир бөлүгү болгондуктан
биздин башатыбыз монобу табияттын таза болушунда. Туура айттыңыз, эң биринчи экология. Экология биринчи болгондуктан ошол экология болсо адамдын ден соолугу. Таза дени сак бала бул дени сак улут, дени сак улут бул дени сак коом дегенде мына бул пикир баарыбызда бирдей деп ойлойм. Дагы эле тарбиянын башаты, тазалыктын башаты, ден соолуктун башаты, мен дагы ушуга кошуп кетер элем, жан соолуктун башаты деп. Биз ден соолукту карап эле баягы биринчи байлыгыбыз дени соо, таза тамактансак, таза кийинсек, анан кийин таза жүрсөк, бул туура ден соолук. Баягы режимди кармап, таза тамактарды. Бирок биздин азыркы учурдагы биздин жаштарыбыздын, анан мына биз улуу муун болуп калдык. Ортоңку муундардын азыркы жан соолугуна түшкөн бүлүк, бул ошол адамдын ден соолугун дагы бузуп атат деген демекчимин да. Себеби мынакей биз бул турмуштан алып карасак, сиз жана туура айтып кеттиңиз, башка бир үйгө келген адам психологиялык жактан стресс алып калат деп. Ошон үчүн биздин ата эне дагы эле ошол өзүнүн баласынын ден соолугун ойлосо, жалаң эле ден соолукта чоңойткондон кийин анын жан соолугун ойлосо, ошол башка үй бүлөгө, башка чөйрөгө, башка бир ордого барып калса, ошол баламдын дени жаны соо болуш үчүн мынакей балам момундай кырдаалга туш келгенде монтип чыга билиш керек. Мисалы конкретно эле айта турган болсок, мына башка бир бүлөнүн үй бүлөсү болдуң, ошондо өзүңдүн кызыкчылыгыңан ошол барган жердин кызыкчылыгын өйдө коюп баалашың керек. Улууну улуудай, кичүүнү кичүүдөй баалап, ошол жерге ошол эл, ошол кичинекей коом, үй бүлө коом сени кабыл алып кетсе, мына сенин ден соолугуң дагы, сенин жан соолугуң дагы камсыз болот го деген ойдо болсо, ар бир үй бүлө, ар бир эне, менимче биздин келечек мына келиндерибиз ушундай көп жабыр тарткан кырдаалдарга туш келбейт го деген ойдомун да. Саламатсызбы? Менин суроом мындай. Ошол эне боюнда болгон учурда жакшы дени сак баланы төрөө үчүн кандай тамактарга көбүнчө басым жасаш керек? Негизи дени сак бала төрөшү үчүн, мен жана айтып кеттим, боюна бол электе кыз даярданыш керек. Жанагы организмди чыңдоо деп атпаймынбы? Мен эми баягы медициналык жак көз карашын айтып берейин. Жанагы биздин организмибиздеги макро микроэлементтер, витаминдер, аминокислоттор, бул медицинский терминде айта берейин. Ушулардын баардыгы организмде болуш керек. Себеби эне өзүнөн кайра адам жаратып атат. Жаратуучу болуп кайра ошо өзүнөн болгон нерсенин баардыгын балага бөлүп берет. Дени сак бала төрөлүшү үчүн эне аябай күчтүү, иммунитети жогору болуш керек деп атам. Жогору болуш үчүн туура тамактаныш керек. Кандай тамактарды тамактаныш керек? Жана мен айткандай эле, бизнеске жасалган тамактар эмес, нукура тамактарга көп көңүл буруш керек. Жанагы биздин эле кымызыбыз, жармабыз, сүтүбүз, айраныбыз, деле кыргыздын нукура тамактары адамга зыян алып келчү нерсе эмес, пайда гана алып келчү нерсе. Ошол биздин өзүбүздүн нукура тамактарга көбүрөөк көңүл буруш керек. Жашылчаны жетиштүү жеш керек. 50% даярдалган тамак болсо, тамак рациондо ошол 50% сөзсүз чийки нерселер болуш керек. Жер жемиштер көп болуш керек. Мисалы үчүн, ушуну 3 ай, 6 ай мурун кыз бала ушуга даярданса, боюна болгондон кийин дагы 3 ай бул аябай катуу көңүл буруш керек. 3 айдын ичинде жана кыргыздарда талгак деп коет, талгак катуу болду деп коет. Ошол кызга организмине жетишпейт. Ошол кыздын организминде кальций жетпейт, магний, цинк, баардык нерсе курамында жок нерселер болгондуктан баягы бала
боюндагы бала энеден эч качан сурабайт, сен мага мунуңду бер, муну сеники аз экен, мунуку көп экен дебейт. Ал сурабай туруп эненин бүтүндөй организмин өзүнө тартып алат. Ошон үчүн жана иммунитети жогору дегеним ошол бардык нерсеге иммунитет жооп берет. Иммунитети жогору деген адам бүт Менделеевдин системасында бардык нерсе денеде болуш керек. Ошондо гана тиги талгага күчөбөйт. Оңой баягы боюнда бар 9 ай оңой өтүп кетет. Кыйналбайт. Себеби организмдеги запас нерсени берет балага. И бала дагы чың, чыйрак, тез ойлонгон, тез кыймылдаган, шамдагай бала төрөлөт. Эгерде эненин ден соолугу чың болгон болсо. Анан бул жактан психология өтө чоң. Мен жана биринчи очередь эмне себептен психологияга басым жасап кеттим. Адамдын 80% психологиядан ооруйт. Эгер ошол эне мен бала төрөйм, мен моундай бала төрөйм деп өзүн даярдаса, ал оңой кетет. Ошо 9 ай бою өзүн оңой алып жүрөт да, жеңил алып жүрөт. Анан эсли организмде эч нерсе жок болсо, өзүндө жок болсо, ал бала да кыйналат, эне да кыйналат 9 ай. 9 ай төрөлгөндөн кийин ал бала андан бетер кыйнайт. Ошон үчүн туура тамактанууга бизде аябай көп темалар бар. Ар бир 3 айда кантип тамактаныш керек, 6 айда кантип, 6 айга чейин кантип тамактаныш керек, 9 айга чейин кантип тамактаныш керек. Ушунун бардыгы бизде бар. Кааласаңыздар, буяка кайрылып алсаңыздар болот. Бизде бүт бардыгы бар. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге маалымат иретинде айтып коелу, биздин дагы бир Дени сак улут туура тамактануу долбоорубуз 1-июлдан тартып Чырпыкты айылында боло турган Кыргыз айылы этно борборго келсеңиздер, ушундай сабактарды дагы маалымат аласыздар. Зымырат эже, сиз жана улуттун үрп адаттарга, салттар деп айтып калдыңыз. Ошол эне балага тиешелүү балдарга, жаш балдарга байланыштуу бир каада салттар бар экен. Ошолорду дагы айта кетсем, анан сиз ошол медицина жагындагы кандай каралат айтсаңыз. Жаш балдарга байланыштуу каада салттар жөрөлгөлөр дейт. Киндик эне болуу, ымыркайды оозантуу, эми оозанткан май менен оозантабыз да. Сүйүнчүлөө, наристеге ат коюу, жентек той берүү, көрүндүк берүү, кыркын чыгаруу, карын чачын алдыруу, тырмагын алдыруу, бешикке салуу, кас тургузуу, тушоосун кесүү, сүннөт той, бул эми эркек балдар үчүн. Мүчөл чыгаруу, кулагын көзөө, чачын өрүү, бала асыроо, баланы качыруу, эмчектеш кылуу, баланы эмчектен чыгаруу, баланы жентектөө, бармак диштетүү, оозуна түкүртүү, көкүл коюу, мал энчүлөө, энчи бөлүү, бата тилөө, бата берүү дейт. Ушуларды дагы айта кетсеңиз, ушул медицина жагында кандай? Ошол эле оозантуу деген. Медицина жагынан буга көп деле басым жасашпайт. Ар бир элдин өзүнүн үрп адаты бар да. Бирок мен кыргыз болгондон кийин кыргыздын үрп адатын айта кетейин. Бул өтө пайдалуу нерсе. Муну медициналык жактан эч кандай бир көңүл буруп караган деле эмес, карай деле элек. Негизи бул өтө туура нерсе. Бул кандай деп айтсам, руханий жактан баланы төрөлгөн күндөн баштап, бул дүйнөгө келген күндөн баштап баланы бул дүйнөгө ынандыруу. Ушунун бардыгы келип эле келечектеги ушунун жашоосуна жаралгандан тээ өмүрүнүн өткөн күнүнгө чейинки нерсени даярдоо. Бул биздин үрп адаттарыбыз эч качан жөндөн жөн келип калган жок. Биз аны аттап, унутта калтырбашыбыз керек. Кайра наоборот, тескерисинче жаңылап кетишибиз керек. Жанагы мисалы үчүн тушоо кесүү деп атпайбы? Тушоо кесүү дегенде баланы бул турмуштан руханий жактан, энергетика жагынан өтө туура деп эсептейм. Көзгө бизге көрүнгөн дүйнө бул азыр секрет деле эмес. Көзгө көрүнгөн дүйнө, көрүнбөгөн дүйнө болуп атат. Көзгө көрүнбөгөн дүйнөнүн бардык жагынан ошол баланын энергетика, руханий жагынан тууралап тегиздеп кетүү да бул. Мен ушундай деп түшүнөм.
дагы сизге кошумча мына арабызда жаштарыбыз отурат, келечек энелерибиз отурат. Адамга жана эжеңер айтып кетти, Менделеевдин бүт химиялык элементтерин курамын адамдын анатомиясында болуш керек деп. Ошол элдик медицинада дагы бир маалымат бар, ошону айта кетели. Адам биринчи төрөгөндөбү, экинчи төрөгөндөбү биздин келиндерибиз. Жанагы тишибизге бир бала бир тиш, эки бала эки тиш деген элде сөз бар. Ошо эки тишти алып кетет дегендей. Мына кальций жок болот. Ошон үчүн ошол тиш түшүп калбас үчүн алдын ала төрөгөнчө жанагы эле авиациялык керосин майын ошону алып туруп эле тиштин бүлөлөрүн жанагынтип сүртүп, ошону сүртүп эртең менен кечинде ошол май менен сүртүп турса, бала төрөлгөндөн кийин адамдын келиндерибиздин, кыздарыбыздын тиши түшпөйт деген маалымат бар. Ошолорду силерге айтып коелу. Анан бул эми тишти билесиңер, кальций ошончолук аш составында кальций бар оокаттарыбызды жеп деле анчалык биз өзүбүзгө кальцийди ала албайбыз. Ошон үчүн алдын алып коюш керек деп биздин кыздарга кайрылып кетет элек. Зумурат эже, айтсаңыз, эне ушул төрөттөн кийин кандай тамактануу керек, кандай эрежелерди сакташы керек? Аябай туура суроо болду. Негизи биздин кыргыз элибиз төрөттөн кийин аялды, келинди өтө жакшы караган. 40 күнгө чейин тургузган эмес. Белин жакшы танган. Анан кийин бизде ошону аралаштырып тамак берген эмес 40 күнгө чейин. Азыркы биздин диетический деген тамактар нукура кыргыз мурунтан эле билген. Ошол ылгап тамак берген. Мисалы үчүн эт жегенде эркек малдын этин жеген эмес. Көп эле жанагы жер жемиштерди жедирген эмес. Мүзөс тамактарды берип келген. 40 мүнөздөп берген Бизде ошто мүзөс деп коет. Ошо мүнөздөп тамак берген да. Бул өтө туура. Энени кайра баягы төрөгөндөн кийин 40 күнгө чейин эненин денеси калыптанган. Андан кийин бар бир баланы эмчек берип эмизип аткандан кийин жанагы эле мен айткан аябай күчтүү, витаминдүү тамактарды жеш керек. Себеби баланы 9 ай бойы эмчек берип чоңойтсо, балага да бериш керек да. Ошо эне аркылуу балага кетип атат. Эми жанагы эле биздин нукура тамактарга эле кайра келебиз да. Ошол эле биздин нукура күчтүү, жакшы, таза тамактарды беришибиз керек. Эми бардыгын айтып отурганга бизде негизи убакыт жок да. Мен дагы кошумчалап кетсем сиздин чоңуңуздун суроосуна. Биздин ата бабабыздын айтып келгенине караганда, кыргыз элинин турмушу бул каада салтында, үрп адатында дейт эмеспи? Мынакей бир каада салт бар экен. Ушун жакында эле ушул маалыматты биз мен өзүм кабыл алдым дегенде, илгери биздин ата энебиз кыздарыбыз төрөгөндө 40 күн тыңытып келиш үчүн ата энеси өзү алып кетишкен кыздарды. Төрөр самат. Эми ушул салт азыр биздин убакта азыр барбы? Эгерде бар болсо ошол туурабы, туура эмеспи? Бул өзүнчө маселе. Бирок алып кетип 40 күндөн кийин тыңытып, анан кийин кайта ошол турмушка чыккан жерге небересин, анан кийин өзүнүн кызын кайта алып келип койчу экен. Бул дагы медициналык жактан, менимче, психологиялык жактан ошо туура го деп мен да ойлоп калдым да. Себеби кыз баягы кымтылбай, кысылбай, кайненем эмне дейт, же болбосо үйдөгү үй бүлө мүчөлөрү эмне дейт дебестен өзүнүн ата энесинин үйүнө барып, энеси карап, баягы өзүнүн бир туугандары карап дегендей, бул мен абдан ошону туура көрүп калдым да. Белгилүү акын эжебиз Бактыгүл Чотурованын ырында бар экен. Оорубаңыз, оорусаңыз таарынам деген. Ансыңарындай ар дайым ден соолукта болгула, оорубаңыздар.
таза, күчтүү, дени сак мамлекетти бирге куралы. Саламатта калыңыздар.